Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 5 ноябрь 2023 жыл. Мен сиздерге сокулуктан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баардык жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар Фрунзе көчөсү, Сокол Центральный көчөсү жана Ленина көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түштүктү карай, Бишкек шаарынан келе атып, сол тараптı карай жүрөсүздөр. Ленина көчөсү менен Ленина көчөсүнөн бара атсаңыздар, оң тарапта Батырхан, Элим деген дүкөндөрдү көрө аласыздар. Ошол жерден сол тарапка көчө менен кирсеңиздер, Юбилейная көчөсү 7-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул жерден түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршруткалар бар туугандар. Мынакей бул центри, базар, глобус, бул жакта парктары туугандар. Мына ушундай. Эми барып калган маалыматты мен үйгө жетип берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Бул көчө менен келесиздер. Юбилейная көчөсү 7-дарек туугандар. Чыгыш чегара мына бул жерден башталат. Мал сарай, дарбаза мал киргенге өзүнчө. Анан дагы мал сарай, и бул жакта 100 квадрат метр болгон чоң үй жайгашкан туугандар. Үйгө машина киргенге өзүнчө дарбаза, ал жакта гараждары да бар. Бул жактан мал сарайга, мал алып кирип чыкканга өзүнчө дарбазасы орнотулуптур. Үйдүн арты тарабында деле мынакей мондай кенен бош жери. Мен деле бул жакка азыр машинени коюп койдум. Негизинен конок келсе, машинеңизди машина койгонго деле бул жерде жер, коробусуна деле көп эле машина баткандай жерлери бар экен. Негизинен жери деле чоң өзүнүн туугандар. 12 соток болгон участок. Документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт, бардык документтери бар экен туугандар. Мынакей кошуналар жана район негизинен кошуналар деле жакшы дейт үй ээси. Сиздер жанакы Ленина көчөсү менен деле мен көргөзгөн жолусу бул тарап менен Московский көчө менен деле бул жака чыгып келсеңиздер болот экен туугандар. Мынакей бул 100 квадрат метр болгон үйүбүздүн көчө тарабы. Мондай темирден болгон забор, көчө тарабынан елкалар, и мондай тротуар куюлган көчө тарабынан. Арттарынан эле гүл, же болбосо ушундай бир бак эксеңиздер деле мондай бош жери бар экен. Андан ары мынакей бул үйүбүздүн негизи кирүүчү дарбазасы жана батыш чегара мына ушул жерге чейин болуп калат туугандар. Андан ары киргенде мынакей ылдый тарабы стяжка болгон, үн тарабына навес, көп эле машина баткандай жер, и түз кирсеңиздер гараж. Бул жактагы 100 квадрат метр болгон үйүбүздүн стенасы шлакоблок, отопление, паровое отопление, 3 фазалуу электр энергиясы бар экен, суу электр энергиясы бар туугандар. Бул тараптан деле үйдүн арт тарабына өтсөңүздөр болот. Мынакей арты тарабы. Андан ары биринчи жолу сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан бул жакта мал сарайы да бар. Үйдүн тыш тарабында ажаткана, бош жерлери да бар. Аларды азыр видеонун түшүндө бир жекеден көргөзөм. Мал сарайга кирген өзүнчө дарбазасы деле бар экен туугандар. Мынакей бул кире бериш прихожкасы, потолок пластик, батыш тараптагы пластик терезелер. Так, түз кирсек, бул жерде отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө, көмүр менен жылыткан котел жана 3 фазалуу электр энергиясы менен жылыткан тен үйдү жылытат. Жана бул жакта ракайын орнотулуп суу чыгарылыптыр. Негизинен төрө жагына дагы бир душ кылып койсоңуздар болгудай экен. Андан ары коридор. Бул коридордон туугандар калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Кенен коридор экен туугандар. Дуалдын эле койчу эле, Венеция деп коет беле, ушундай ремонт. Оң тарапта кухнясы, мынакей кухонный мебелдер, ички тараптан ракайын орнотулуп суу чыгарылган. Түштүк тараптан пластик терезе, дуалдар көрсөңүздөр ремонт, потолок гипсокартон, полдору кухняныкы кафель экен. И бул жагында душ, суу сайыстан менен жылыйт, дуалдар кафель, бул жана унитазы, ракайын орнотуп суу чыгарылган туугандар. Мынакей бул жагында душ, мынакей. Андан ары так, бул жакта бир бөлмө, түндүк тараптан терезе, пластик терезелер. И түз жүрсөк, мондай чоң зал дейбизби, холл дейбизби, ушундай бир чоң бөлмө туугандар. Түндүк тараптан терезе орнотулган, отоплениянын батареялары, дуалдар, мынакей мондай. Ушуну Венециянка деп койчу беле туугандар. Кыскасы ушундай ремонт. Билген усталар комментарийге жазып кетесиздер. И бул жерде мына дагы бир мондай чоң бөлмө. Түштүк тарабынан катарынан 2 пластик терезе, отоплениянын батареялары, потолок гипсокартон, полдор ламинат.
Жана бул чоң 100 квадрат метр болгон үйүбүздүн эң эле акыркы бөлмөсү. Мынакей балдар бөлмөсү кылып койсоңуздар деле болот. Түштүк тараптан терезе, дуалдар обой, ушундай ремонт. Демек, коросун ачып, калган маалыматты берейин. Андан ары туугандар, мынакей бул жакта гараж. Чек аралар забор менен тосулган. Ылдый тарап стяжка. Так. Бул жагында мындай чоң склад, складтан гаражга да бул эшик аркылуу өтүп кетсеңиздер болот экен. Ылдый тарап стяжка болгон. Бул жакта да ушунча бош жери, бассейн. Бул жакта мынакей черешня жана башка бактар. Бул ушунча да бош жер. Жер жемиш, бак эксеңиздер деле болгудай. Бул жакта тоокана, жанагы чоң складыбыз. Мынакей эң эле түштүк чек ара. Бул забордон мындайынан. Мынакей бул шифрдан болгон забордон мындайынан кетет туугандар. Анан чыгыш чек ара ички тараптан көрсөңүздөр, мына бул Туникадан болгон заборго чейин, жанагы Юбилейная көчөсүнө чейин болуп калат. Участоктун ортосунда мына мындай бассейн. Балдарыңыздар кенен жай айларында сууга түшүп ойношот. Бул үйүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Мындай тротуарлар туугандар баскан жерлерде. Так. Андан ары мына мал сарайы. Стенасы кирпич экен. Бул жактарында навес. Акырлары. Так. Бисмилла. Бул тараптан жанагы көчө тарапка чыгып кеткен дарбазасы орнотулган туугандар. Дагы эмне маалыматы? Так. Мен колдон келишинче бардык маалыматты бердим окшойт туугандар. Бул үйдүн баасы $55,000. Жер 12 соток, 100 квадрат метр болгон үй. Бассейн, мал сарай. Ушунун баары $55,000. Дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери экранда Эсител деп жана описанияда Эсител деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар, дагы сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.